28 ноябрь Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого карата жерлерде түшүндүрүү иштери жана тренингтер өткөрүлүүдө. Бул ирет өзгөчөлөнүп, шайлоого бир мандаттуу жана партиялык система менен өткөрүлөт. Тагыраагы аралаш системанын багытында орун алат. Шайлоого чейин БШКнын өкүлдөрү талапкерлерге мыйзамдагы өзгөчөлүктөрдү, үгүттөө иштери кандай жол менен жүрүш керектигин аларга жеткирүү максатында окутууларды өткөрүп жатат. Анда талапкерлер үгүт маалындагы жагдайларды эске алуусу айтылды. Негизги субъектлердин бири бул саясий партиялар, алардын өкүлдөрү, талапкерлер, алардын өкүлдөрү болуп эсептелет. Алар дагы мыйзамдуу иш аракеттерди жүргүзүү, мыйзамдын талаптарын катуу сактанышы алардан дагы мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттер бар. Ошон үчүн азыркы өткөрүлүп аткан ушу коопсуздук кеңешинин өткөзүп аткан же болбосо республикалык штабтын, башка мамлекеттик органдардын өткөрүп аткан иш-чаралары дагы ошого багытталган.